тармактарына кенен колдонулат. Алардын түрү организмдер үчүн чоң мааниси бар. Китептеги ар бир сөзгө маани берип, кылдаттык менен окуп жаткан Нурул Худа ош шаарына келгенине аз гана убакыт болгон. Буга чейин Ооганстандагы мектептерде билим алып, нарынга көчүрүлүп келген памирлик кыргыздардын катарында келген. Учурда окууну Ошто улантууда. Биз Ооганстанда билим алып немебиз бар иде, документибиз бар иде, мектептин документи. Анан ол жумшады Ооганстан жактан акелерим. Анан ал Бишкекке келип которулгандан анан окуубуз Ош жакка болуп калдычы. Миграция аркылуу айттылар, Ошко баргыла, Ошто силердин окууңар Ошко которулду деди. Окуу программасындагы эки башка айырмачылыктарга эми гана көтүп жаткан учуру болгону кыргыз жана орус тилдеринде кыйынчылыктар болуп жатыптыр. Ошентсе дагы зиректигине салып, баарын жеңүүгө далалаттанып турат. Сабактар эми кыйын болуп атат азыр мага. Аябай кыйналып атам эми. Ушул тил жагынан кыйналамын, орусча мындай немелер көп кыйналамын. Биякта неме Ооганстанда немечи математика, химия дегендей немелер башкачачы. Башка ауган тилинде айтып окутатчы. Нурулла Ошко жалгыз келген жок, бир тууган агасы дагы бар. Ал Ош мамлекеттик окуу жайынын чет тилдер факультетинде билим алып жатат. Көксөгөнү кыргыз жеринде билим алып, андан ары аны өз билимин Памирде жашаган элдер менен бөлүшүyor. Анан окугандан кийин биз бир өзүбүзгө эле болдук дебей, келечекте ушул элге, жерге бир керегистигидей бир адамдардан болуп, же уякта болсо да, Кыргызстан мамлекетинде болсо да бир жакшы иштерге иштеп неме кылалык деген максаттар бар. Ооганстандагы жашоого кайткылары келбейт, бирок кантсе дагы ата тегибиз байырлаган жерге тартылабыз дешет. Бирок алар өз келечектерин кыргыз жеринде гана элестетишет. Андыктан бардык памирлик кыргыздарды көчүрүп келүү тилектерин айтышат. Анан Кыргызстан мамлекетине келип буякка окушка аябай кызык олор да. Мисалы окусак, буяктан билим алсак деп келечектерибизди бир жакшы бир неме кылсак деп олор көп неме кылат. Анан буякка эми келишке Афганистан бир кандай да болсо бир мамлекет тосуп турган жер да, Тажикстандын ортосун. Анан ошол үчүн паспорт документи болуш керек, анан виза менен келиш керек. Көчүрүлүп келген бир туугандар Ош мамлекеттик окуу жайында акысыз билим алышат, жана жатакана, тамак аш менен камсыздалган. Бардык жоопкерчиликти окуу жай өз мойнуна алган. Булардын төлөм акысы азырынча университет тарабынан каржыланат. Биздин орто кесиптик билим берүү программасы боюнча студенттердин төлөм акысы 26 000. Ал университет Ошму өзү каржылап, балдардын окуу төлөмдөрүн каржылап берет. Биздин өзүбүздүн колледждин 2 мугалими буларга кандай десем, устат катары бекитилип берилген. Булардын күнүмгө өтүп аткан жашоосун, сабактарга катышуусун бардыгын бирге контролдоп текшерип турушат бул балдар. Негизинен Памир жана Кичи Памир жергесинде байырлаган 2100 этникалык кыргыз бар. Эске сала кетсек, өткөн жылы Кыргызстанга Памирден 18 үй бүлө көчүрүлүп келинип, Нарын облусуна жайгаштырылган. Ал эми быйылкы жайкы эс алууда. Памирликтер өз жерине барып келүүгө жол алышкан. Аны тиешелүү кызматтар коштоп кеткен. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.